Маек сіздерге пайдалы болады деген ойдабыз. Студиябызға ADEX International жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Уларбек Бакырдинов мырзабыз келип отурат. Кутлан таңыңыз менен студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутландуу таңыңыз менен. Уларбек мырза, айтсаңыз, мына башыбыздан жер титирөө өттү, ошондон кийин көп адамдар ошо курулуш байланыштуу кооптонуп, көптөгөн баягы камсынагандар көп болуп болду. Ушул багытта сиздердин тармак канчалык сапаттуу болуп атат, эмнелерге басым жасап атасыздар курулуш тармагында? Биз Кыргызстанга, мен айтып кетейин, менин атым Уларбек, сиз тааныштырганда ADEX курулуш компаниясынын жетекчиси болобуз. Биз Кыргызстанга ушул Канаданын SIP технологиясын алып келгенбиз да. Ал технологияны биз алып келердин астында биздер изилдегенбиз Кыргызстанда. Изилдегенде болсо, Кыргызстанда баарыңыздар билгендей, акыркы жылдары бизде жер титирөөгө аябай басым жасай башташты. Бирок ага чейин деле бизде көп болуп турчу да. Жакынкы эле могу 100 жылды алсак, бир кылымды алсак эле бизде почти 4 жолу жер титирөө болгон экен да. Чоң, аябай катуу жер титирөөлөрдөнчү. Анан ошону эске алып, андан тышкары биздин климат суук да, Канадада суук билесиңер да. Ошол Канадада суук болгон себептен анан энергия эффективный болсун деп чыгарылган технологиялар да. Анан Кыргызстанда бул жер титирөөгө да бекем болот экен, суукка да жакшы чыдайт экен деп туруп, Кыргызстандын климатына туура келет экен деп туруп, биз муну Кыргызстанга сунуштаганбыз да. Анан албетте башында элдер чочулап, коркуп, мындайча айтканда, эми кыргыздар билесиз го, өз көзү менен көрмөгөн көп ишене бербейт да. Бирок былтыркы Турциядагы жер титирөөдөн кийин жылдан жылга аябай көбөйүп атат да. Мисал катары 2023 жылдын аягы менен биз бир жылда 120дан ашык кишиге үй салып бердик да. И бул 2024 жылы дагы андан да көбөйөт деген үмүт бар да. Себеби дегенде уже кардарларыбыз жашап көрүп, апробировать этип көрүп, реалдуу практикадан өткөзүп, плюс жер титирөөдөн өткөндөн кийин дагы мындайча айтканда уже кандай десем, ишеним пайда болду да. Оптималдуулугу эмнеде ошондо? Оптималдуулугу бул эң биринчиден курулушта негизи мындай да, эми азыр баарыбыз тең заман аябай ылдамдап атпайбы? Ылдамдап атканда эң баалуу нерсе бул сенин убактың болуп калат да. Бул технологиянын бир өзгөчөлүгү убакытты үнөмдөөдө да. Мисал катары биз сиздин үйүңүз 300 квадрат болобу, 200 квадрат болобу, Кыргызстандан Ошунда болобу, Жалал абадында болобу, же Нарында болобу, 3 айдын ичинде үйүңүздү тапшырып бере алабыз да. То есть нөлдөн баштап 3 айдын ичинде үйүңүздү тапшырып, биз сизге ключун тапшырып алып чыгып кете беребиз да. Андан тышкары сиз болсо өзүңүз строитель балдарды издеп, материалды издеп, мындайча айтканда башыңыз ооруйт да. Биз мындайча айтканда под ключ эле биз жумушту аткарып беребиз. Ал нерсе клиент бизге келет, ой пикирин айтат, кабыл тилегин айтат, биздин архитектор балдар проектин чийип берет. Проектин чийгенин сметчик бала не кылат, сметчик бала материалдарды тактап туруп эсебин чыгарып берет да. Себебинде бизде курулуш баштаганда баарыңыздар билесиңер, новостройкаларга барсак, курулуш башталып, бирок бүтпөй калган объекттер көп да. Себеп бюджети жок башташканда. Биз ошондой маселе жаралбаш үчүн биринчи эсебин чыгарып алабыз да. 1 миллионго өтө, 2 миллионго өтө, 3 миллионго өтө, 5 миллионго өтө. А бюджетти чыгарып алсак, кардарга дагы ыңгайлуу болот. Болду, андан бюджеттин бекитип алгандан кийин, проектин тактап алгандан кийин кардардын башы оорубайт. Например, менде клиенттерим бар, 40 күндүк дааватка чыгып кетип калган клиенттерибиз бар. Үйдү баштап коюп. Бир кардарыбыздыкы аябай бүлкүнүчтүү окуя болду. Ал келинчегин айтпай туруп бизге үйдү заказ кылып туруп, анан келинчек экөө 40 күндүк дааватка чыгып кетти да. Анан 40 күндүк дааваттан келгенче биз үйдүн уже чатырын жаап койгонбуз да. Анан байка айтып туруп мына көрдүм, Кудайга чын жүрөктөн кыйсаң, ушинтип үй өзү эле туруп калат депчи. Эже билген эмес да, бирокчу. Жакшы экен, өзүңүз айткандай SIP панель бизге деген азыр жалпы сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр 2010 биз бул технологияны Кыргызстанга 2016 жылы алып келип баштадык. 2016 жылы биринчи жылда албетте аябай эле заказдарыбыз аз болгон. Биринчи кардарларыбыз бул чет мамлекетте жашап, же болбосо чет мамлекетте окуп келген кардарларды да. Анан четинен Кыргызстанда билесиңер, сарафанный радио иштеп, ошол тааныштан болуп жылдан жылга көбөйүп келатат да, Кудай. Жалпы канча объект салынды ошо 2016-дан бери болжолдуу? Болжолдуу так суммасын айтышым кыйын. Себеби мындай да, биринчи жылдары биз там 3 үй салсак, экинчи жылы 5 үй салдык, андан кийин 10 үй салдык. Мисалга 2018 жылы биз Раматылык Бейшенбек Бекешев менен бир Акыл заман деген программаны видео тарттык эле. Ошол видеобуз YouTube'да миллиондон ашык просмотр алган. Ошол видеодон кийин көбөйгөн да. Стабильно бир жылда бир 50ден ашык үй салчу элек да. Чатыр мисалы үчүн дуалдар түшүнүктүү, бирок чатыр маселеси мисалы үчүн ар кандай калыңдыктагы түнүккө кылам деген же жанагы гипсовый кылам деп мисалы үчүн ошолордон бир суммалар айырмаланабы же башында баардыгы такталып алгандан кийин? Ошодон суммалар айырмаланат. Себеби мындай да, ошон үчүн башында эсептеп алабыз да. Сиз, например, такташканда бир дегенде чатыр маселесин сурап
сурап кеттиңиз. Ал жумшак чатыр кылабы же болбосо темирден кылабы, темирден кыламыз, металлочерепица деген бар, профлис деген бар. Ошонун баарын такташкандан кийин суммасы аныкталат да. Мисалга катар даже матовый же болбосо глянцевый десек да сумма өзгөрүп кете берет да. Уларбек мырза, азыр бизди көрүп аткан телегөрөрмандар, мисалы үчүн момундай үй салсам, ошонун болжолдуу тыйыны канча болот экен деген суроо ар биринин оюнда болуп атса керек. Мисалы 10га 10 деп коелу. Бул жагы 10 квадрат метр тамды салуу үчүн болжолдуу канча тыйын камдалуусу керек? Мисалга катары, эгерде кошумчалап кетсем, бул 2 бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү болобу? 100 квадратный метр болот, ооба 100 чарчы метр эле болот да. Мындай квартира менен салыштырганда менин оюмча кенен трехкомнатный квартира менен тең-тең болот да. Ичинде болсо кенен 2 уктоочу бөлмө кылсак болот, кенен санузел жасасак болот. Ошондой эле өзүнчө ашканасын, кухнясын, жана кыргызда билесиңер, конок тосуучу бөлмө болбосо, мындайча айтканда жер тамак ишпей калат да. Ошол себептен кенен конок тосконго мүмкүнчүлүгү бар, мындайча айтканда конок бөлмөсү болот да. Биз ошол үйдү 3 айдын ичинде бүтүрүп бере алабыз. Толук биздин материал, работа, биздин услугабыз, жоопкерчилигин алганыбыз, акыбыз менен кошо, жеткизгенибиз менен кошо баардыгы биригип, орто эсеп менен 2,5 миллион сомдун тегерегинде айланат да. 3 ай срокун ичинде бүтүрүп алат. Бирок ал 2 миллион 300 болуп калышы мүмкүн, 2 миллион 600 болуп калышы мүмкүн. Сумма кардардын тандаган кайра эле жана материалдарына жараша. Нөлдөн баштап, пайдубалынан ба? Нөлдөн баштап. Буга фундамент керет, материал работасы менен ичин толтуруп беребиз, трамбовать этип беребиз, дубалын көтөрүп, чатырын жаап, чатырын жылуулап, сырткы бетин коостоп, терезелерин коюп, сырткы эшигин коюп, ветровой карниз, водостокторун коюп, электромонтаж бүтөт, сантехника бүтөт, вентиляционный система коюп кетебиз, жана ошондой эле жылууланган стяжка куюлат, наливной пол, гипсокартон, шпаклевка, мындайча айтканда үй апапак аябайдан тапшырып беребиз да. Телевизорун илиптеп эле кете берип. Болгону биз таза ички косметикалык абойго чейин жеткизип беребиз да. Анткени деген абойго келгенде көп учурда аял менен күйөөсү пикир келишпей калат, кандай өңдү тандаш керек, там аябай көп убакыт созулуп калат да. Ошол себептен ал жагы бүткөндө чыр башталат. Абойго жеткенде башталат да. Жакшы. Анан айтсаңыз, сиз башында айтпадыңызбы, жер түтүрөгү мындай туруштук берет депчи. Бул канча пайыз, муну кандай изилдедиңиздер? Смотрите, бул тууруп тура суроо. Биз велосипед ойлоп тапкан жерибиз жок. Биз ошол эле Канада мамлекетинин, Америкада дагы эле технологияны Кыргызстанга алып келдик да. Бул технология бизге Кыргызстанда жаңылык болуп, мындайча айтканда элдер чочуганы менен, бирок ошол өзгөчөлүктөрү бар да, ошону айтсаңыз. Каркасный технология болуп эсептелет да. Мисал катары Америкада 20-жылдын башында пайда болгон, анан бул технология Японияда аябай популярный да. Японияда 1995-жылы Кобе деген шаарында аябай катуу чоң жер титирөө болгон да. Ошондо шаар толугу менен урап калган экен, 5 үй аман калган да. Там сип панелден салынган үйлөр аман калган да. Ошондон кийин азыр Японияда да популярный да. Биз Кудай буйрса, могу ушул жаз менен Кудай буйрса мен пландап жатам. Атайын биздин неме барго, кассиде жана жер титирөөгө текшерген атайын эме стенд бар эмеспи? Ошол жерге биз 2 этаж үй куруп туруп, ушул жаз менен текшерип элге дагы мындай реалдуу практикада өзүбүздүн эмебизде көрсөтүп берели деп атабыз. Жакшы. Материал маселеси, бизди көрүп аткан телегөрөрмандар, сип панель деген бул түшүнүктүүрөөк сөз менен айтканда 2 чети фанер, жана биз көрүп жүргөндөй ортосу пенопласт менен, ошентип туруп эле айтамбы? Жок, фанер эмес, сөйдөн фанер же болбосо ДСП деп айтсаңыз таптакыр башка материал болуп калат. ОСП 3 дегени бар, атайын ошол жанакы өрткө, сууга туруштук катуу берет деген материал болуп эсептелет. Ортосунда болсо пенополистирол болот да. Өрт маселеси боюнча токтоло кетиш керек. Деген фанер болсо, пенопласт болсо, өрт коопсуздугу кандай болот, кышта жылытуу кандай болот деген суроо азыр телегөрөрмандарда пайда болду. Биз 2023-жылы Нарын жергесине мен аябай чоң үйлөр салып бердим. Эгерде кардарларга кызык болсо, биздин Adex деген YouTube каналыбыз бар. Ошол жерге кирсе мен ар бир тартылган, салынган үйлөрдүн обзорлорун кенен тартып беребиз. Мисал катары Нарынга 300 квадратный метр үйлөр салып бердик. 300 квадратный метр үй Нарынга. Ошол үйлөрдө отоплениясы жок да. Анан мен азыр бул февралдын аягына чейин буйрса Нарынга барам. Нарында бир кардарыбызга биз 4 жыл мурун салып берген кардарыбыз үйүн отопление коюп алган да, ишенбейчи. Кайра отоплениясын алып атыптыр азыр. Себеп чоң жана көмүр отоплениянын кереги жок болуп калат да. Эмне үчүн? Себеп дегенде СИП деген сөз бул өзү аббревиатура, структурасы изоляцияланган панель деп чечмеленет. Негизги задачасы болсо термос болуп берет да. То есть үйүңүздүн жылуулук чыгып кетпейт. Ошол себептен сизге кичинекей эле, мындайча айтканда мен жакында эле акыркы видеомдо бир клиенттики тартып, 220 чарчы метрлик үй бир эле кондиционер менен жылытат экен да. Мына реалдуу практикада жашап аткан. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакшы, ар бир кардардын көңүлү толо тургандай, кайра сиздерге келип келе тургандай иштеп кыла бериңиз. Рахмат. Ийгилик каалайбыз, бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Элетте эмне кеп Тургунбек Мухтар уулу Тоң району Бүкүнбаев айылынан Ысык көл аймактык